Дагы туура 2 күндөн кийин Кыргызстан эгемендигине 20 жыл толот. Ал убакта эгемендик алган жылдары мен болгону 5 жашта экен элем. Мен деги эле мен сыяктуу жаштар ушул эгемендик алган жылдардагы олуттуу жана кызыктуу окуяларды билбей деле калдык окшойт. Ал убакта Монтана деген спорттук кийим, Coca-Cola, Snickers'ти таңыркап жеген учурлар болгон экен. Ушул сыяктуу кызыктуу окуяларды биз бүгүн Азаттык плюстун студиясында эскеребиз. Кутман кеч достор. Бүгүн биздин талкуубузга Америкадагы, Кытайдагы, Кореядагы жана башка жактагы мекендештерибиз дагы катыша алышат. Алар социалдык тармактар аркылуу биздин конокторубузга өзлөрүнүн суроолорун бере алышат. Алар мен болсо дароо эле суроолорду аларга узатып коем. Элиза мындан ары бизде IT журналист. Элиза болсо мындан ары дүйнөнүн бүт булуң бурчундагы жаштар менен Азаттык плюстан дал ушул студиянын ичинен эле байланышып, Facebook, Twitter жана Мой мир социалдык тармактар аркылуу биздин студияда байланыш түзүп турат. Аны эмесе, Элиза, биз программабызды баштай берели. Алгач болсо, деги эле азыркы жаш муун интернет айтып коет го, Google мууну депчи. Google мууну эгемендик жылдар тууралуу эмнени билишет. Аны эмесе биз дүркөбөн кол чабуулар менен тосуп алалы. Кыргыз шоу бизнесинде атагы таш жарып турган Non-Stop дуэти. Келсеңиздер. Саламатсыңарбы? Куш келипсиңер. Бул жакка өтүп алыңыздар. Дароо эле суроо менен баштайлы. Айтсаңыздар, ал убакта азыр эми мода деген башка, Сиздер башка модада кийинесиңер, биз башка дегенде жаңы муумуз. Силер билесиңер, мындай элестете аласыңарбы? Улуу муун айтканын, мисалычы, ошол убакта деген момундай болчу эле, биз магазиндер очередь болчу, Монтана деген, Adidas дегендерди кийчүбүз, депчи. Adidas эмес, Adidas дегендер бар экен эле. Мындай көп укугабыз кээде мындай атам менен отуруп калганда эле апам мындай тайенем бар. Тайенем көп айтып калат, ушинтип мурунку заманда мындай башкача эле баары арзан болчу депчи. Баарыбыз ушинтип арзан эле мындай мисалы үчүн азыркы акчага кичинекей эле эме ала алабыз, ошол эле акчага мурунку жылдары уже 2-3 нерседен алып алсак болот болчу дейт да. Азыр ошондой болсочу деп кыялданып калып экенсиз. Азыр Сиз айтсаңыз, ошол убактагы ырчылардын модасына, алардын ырларына анча-мынча кызыгып, мындай бир архив таңтарып, бир байкоо салып коесузбу анча-мынча? Мода жөнүндө айтсак, азыркы убакытта мындай болгон мода кайра эле келип атат деп айтып беришет да мага. Мамдар, жеңгемдер, биз да ушинтип кийинчик деп жаңы бирдеме. Ошол убактагы ырларды эстейсизби? Ошол 91-90 жылдары, балким 92, кайсы ырлар мода болгонун билесизби? Коко жамбы. Чам болбосо роза гүлү деп розо. Чопон, бул жерде мынакей биз кыз эмеспиз, сериалдарга кызыгабыз албетте. Анан көптөгөн жаза башташты бул жерде мекендештерибиз. Кыялбек Дыйканов аттуу биздин көрөрманыбыз жазган экен. Санта-Барбара, Просто Мария, Девушка по имени Судьба деген сериалдар менен эсте калды депчи. Сен эсиңде барбы ошол сериалдар? Мен чынын айтсам, Санта-Барбара эле эсимде бар. Бүт үй бүлө болуп көрчүктү. Аны эмесе Non-Stop дуэтинин Кыргызстан аттуу музыкалык композициясына сиздер бир аздан соң ушул телекөрсөтүүнүн аягында күбө болосуздар. Биз болсо кийинки конокту чакырууга өтөбүз. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акун бизде конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Биз программаны өзүңүз байкагандай эгемендик жылдарды эскерип атабыз. Ал убакта мен азыр башында ушу жеңилирээк эле суроо менен баштайынчы. Ал убакта мода кандай болчу? Силер кандай кийинчүсүңөр? Ал убакта жаштардын кийген модалары жөнөкөй эле, кыздарыбыз узунураак кийчү эле. Азыр улам барган сайын көйнөктөр да кыскарып кетип баратат. Анан көбүнчөсү көйнөк кийчү эле, азыр шым кийип калышты биздин кыздарыбыз тилекке каршы. Ушундай эле да, мындай жөнөкөй. Анан азыркыда жанагы бир чет мамлекеттен келген кийимдер, башка кийимдер азыраак эле. Баягы советский трикотаждан тигилген эле кийимдерди көбүрөөк кийишчү да. Менин бир байкем айтып калат, магазиндерде мындай кичине эле бир мындай картошка көрүүчү мындай аз эле болчу магазиндерде эле депчи, азыркында шаарды көрүп атпайсызбы? Магазиндер толуктур. Ушундай жашоолорун элестетчү элеңер? Ал кезде азыркыдай магазиндер жок болчу. Азыр айтып атпайбы? Мурда Советтер Союзунда аябай жакшы эле, эл жакшы жашачу эле. Азыр болсо жаман жашап калды. Тескерисинче Советтер Союзунда эл көп жагынан кемчиликтер көп эле. Магазиндер ушу Бишкекте бир аз эле магазин бар эле, продуктовый магазиндер. Ошол магазинге барыш үчүн бир 2-3 саат издеп жүрүп араңтапчыбыз да. Ал эми азыр болсо магазиндер толуп кетпеди, көрүп атасыңар. Мисалы, чын эле туура айтат ушу магазиндер. Азыр бул жерде сизге дагы атайын суроо келип калган экен. Турсунбек мырза, айтсаңыз, сиз дагы 90-жылдардагы очередтерде туруп калдыңызбы дейт магазиндерге? Мен очередте турганга аракет кылдым, 1-2 жолу турдум, бирок менин келинчегим ал кезде магазинде иштегендиктен, өзү ушу дүкөндө иштегендиктен мен көп турбай калдым. Болбосо Агай,
Мантанаңыз бар беле? Мантана дегенсиз. Мантана бар болчу. Меники жок болчу, бирок мен андайларды кийген жокмун. Бирок жаштар көп кийчү ошол кезде. Акчаңыз жетпей калды. Акча жетчү эмес. Анан албетте сиз менен маектешкенде саясатсыз болбойт да. Саясат кандай эле ошол убакта мен бир китептен окуп калдым. Алгачкы ачкачылык акцияны, алгачкы митинг, пикеттерди ошол убакта сиздер баштаган экенсиздер да Кыргызстанда, э? Эми ал кезде КДК деп койчу. КДК Кыргызстан демократиялык кыймыл, КДК да. КДК деп койчу элдер. Ошонун башында Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеев, анан Тынчтыкбек Чоротеген, Турсунбай Акун дегендер бар элек да. Анда ошол адамдар ошол кезде 90-жылдар, 91-жылы ушунчалык бир жанар элдин духу көтөрүлгөн учур болгон да. 24-октябрь 90-жылы биз биринчи ачкачылыкты Ак үйдүн жанында баштаганбыз. Азыркы Ак үйдө анда курчоо жок болчу, темир курчоо. Ошон топчикем келип, анан боз пальтосун кийип, анын боз пальтонун ичине плакатты алып келип, анан биринчи Кыргызстандагы пикетти биз баштаган элек, топчикем экөөбүз баштаганбыз да. Ал убакта эми жанагы азыр пикеттерде бар го, момну. Мегафондор деген жок болчу анда. Ал биздин талаптар аткарылбаса деген. Жа биздин мегафонубуз жок эле, биздин үндөрүбүз мегафон болчу, болчу. Топчикем кыйкырганда вообще бүт баарыбыз туруп калчубуз. Баары мен деле кыйкырганда оңой эмес да, далайын жүрөгү түшсө керек, кыскасы. Ушундай бир анан ал кезде азыркыдай пикетке чыкканда акча менен чыгара башпайбы? Аякта ал кезде андай жок болчу, акчасы жок эле, жүрөгүнөн чыкчу. Бул жерде угармандарыбыз дагы, көрөрмандарыбыз ошол кездеги ырларды эстеп жатышат. Силер кайсы ырларды алдында бийлеп калдыңар? Ошол кездеги Салыбек Дүйшеевдин Кайдыгерлик деген ыры аябай мода эле ошол кезде. Сагынбек Момбеков ырдап чыккан да. Дискотекалардачы? Иә. Дискотекалардачы кыздар менен барып калганда канча? Сиз ошондо канча жашта элеңиз? Бонием. Жакшы эле. Башка мен ал кезде канчада элем? 29-28 элем, чоңоюп эле калгам. Агай, анан мен бир топ байкелер менен биздин жетекчибиз менен сүйлөшүп айтат. Кока-кола менен сникерске жетиш аябай кыйын болгон дейт да. Тим эле сникерсти алып алып, айтсак көчөдө бири-бирине көрсөтпөй жешип моментипчи. Кока-коланы да аябай көп алып алышып, кучакта үйүнө көтөрүп кетип адамдар дейт. Ушулар жаңычы. Ал чындык болчу, анткени азыр деле биринчи сотканы пайдаланганда билесиңерби? Аябай элдин баары мактанып, соткасы бар адамдар баарына мактанып. Же болбосо биринчи Волгалуу болгондор мактанган учурлар болгон Союз убагындачы. Ким Волгасы болсо. Ошол сыяктуу эле ушу сникерс менен Кока-коланын кимдики болсо, ал бай адамдар жеткен адамдар бизге берчү эмес, мисалы. Анан жанагы джинсовый шым, джинс шым, ошол аябай мода болчу ушул кезде. Ошол кайнатып варенка деп ошол кезде. Анан бул жерин тизесинин баарын тешип салышып, көчүктөрүн эметешип, ушинтип бир анан кайра эметип жаштар ушундай башталган да ошол заманда уже. Анан Европанын эмеси келип жаңы биринчи эле келип атат да. Мурда Европага көп эметчү эмеспиз, Западкачы. Анан ошондо жаңы келе баштады да, анткени уже Союз тарап уже ушинтип баштады. Сиздин ошол убактагы көрүнүшүңүздү биздин көпчүлүк көргүбүз келип атат. Сиз эми аябай белгилүү китебиңизден көрсөтө аласызбы, сүрөттөрүңүз болсочу? Ал кезде көрүнүш бар. Мына бул жерде Тынчтыкбек Чоротеген деген КДКнын баштоочулары менен болгон Казат Акматов деген бар. Анан ошол Казат Акматов агайыбыз. Ошолор менен биз ошо бир сүйлөктө чыккан учурларыбыз бар экен. Ошону мен көз карандысыздык жөн эле келген жок да. Канча 17 жолу камалдым, сабалдым, жоголдуруп уурдап кетти мени. Мына момунтип күрөшүп атып, анан ушул заманда алып келдик. Ал кезде Азаттык жаңы эле чыгып аткан. Азаттык жалгыз эле мен чыкчумун. Анан бир экөө чыкчу. Биз жок болчубуз. Силердин дайрыңар жок. Сен 5 жашта эмеде гаражокто тургансың. Эми ушундай да. Чоң рахмат сизге. Бүгүн Азаттык плюс телепрограммасына келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизди кол чаларыңызды атып коелу. Рахмат. Анда эмесе биз студияга Күмөндөр Абылов агабызды чакырып койсок. Кол чабуулар менен коштолобуз. Бүгүнкү программадагы мен эң күткөн жана мен эң сүйгөн моногум. Саламатсызбы, куш келипсиз. Өзүңүз байкагандай азыр эле акыйкатчы Турсунбай Акун эгемендик жылдардагы окуяларды айтып берди. Микрофонду алсаңыз. Ошол убакта айтышат, сиздин аябай ишиңиз жүрүшүп, күмөндөр болуп турган убак эле деп. 91-жылдары. Азыр бир эстеп көрсөңүз да ошол убакта. Эми элестетпей эле айтса болот, эми ал эстен чыга элек. 91-жылдары өзүң айткандай 92-жылы өзгөчө ошо Супер Кудул деген бир республика боюнча биринчи жолу ушу телевидение